Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Сегодня начинается новая эра в промышленности Кыргызской Республики. Холдинг «Каганат Инвест» и проектный институт «Акбашат» во главе с Осмоновым Нурбеком запускают уникальный проект, который станет локомотивом машиностроительной индустрии в Кыргызской Республике. В городе Ош начинает работу современный многопрофильный завод «Кыргыз-Уна-Курулуш», который возродит машиностроительную отрасль и укрепит энергетическую безопасность нашей страны. Строительство и оснащение завода были полностью профинансированы за счет собственных средств компании. «Кыргыз-Уна-Курулуш» расположен на территории 3 гектаров. Он включает в себя 16 тысяч квадратных метров производственных помещений, 2000 квадратных метров складских помещений. Предприятие оснащено самым современным оборудованием из Японии и Европы, соответствующее международным стандартам качества. «Кыргыз-Уна-Курулуш» заключил соглашение с ведущими европейскими производителями в области гидроэнергетических технологий и электрогенераторов, по которому процесс производства на заводе будет вестись по немецким технологиям и стандартам качества. Высококвалифицированный персонал быстро и качественно осваивает новые тенденции в производстве. «Кыргыз-Уна-Курулуш» проспонсировал обучение молодых специалистов в Европе для повышения кадрового потенциала нашей страны. Не терпится начать работу. Я долго ждал открытия такого современного и высокотехнологичного предприятия в нашей стране. На первом этапе производства «Кыргыз-Уна-Курулуш» будет выпускать гидротурбины и генераторы для больших и малых ГЭС. Ветровые генераторы, дизельные и бензинные генераторы, промышленные и бытовые насосы различной мощности, металлообрабатывающие станки, трансформаторы, смарт-счетчики, экологичные электробусы, малотоннажные грузовые машины. Завод не будет ограничиваться выпуском только этой продукции и нацелен на выпуск широкого ассортимента товаров, необходимых на производстве и в сельском хозяйстве. Уникальность нашей продукции заключается в том, что у нас более низкий ценовой диапазон, оптимальные сроки изготовления продукции, предоставляется сервисное обслуживание, ну и, конечно, отличное качество продукции. На втором этапе «Кыргыз-Уна-Курулуш» планирует развитие производства автомобилестроения. Разрабатывается проект крупноузлового сборочного производства по сборке электромобилей. На текущий момент уже достигнуты соглашения о совместном производстве с ведущими японскими автопроизводителями. Заводом планируется выход на рынки стран ЕАЭС, а также ближнего и дальнего зарубежья. «Кыргыз-Уна-Курулуш» призвана стать ведущим машиностроительным предприятием в Кыргызской Республике, проектирующим и производящим энергетическое и промышленное оборудование, автомобилестроение и различные виды станков. «Кыргыз-Уна-Курулуш» – будущее машиностроение начинается сегодня. Ассалаумалейкум, достор, амансыздарбы? Көптөн бери баканын сайраган уга элек болсоңуздар керек. Кулак салыңыздар. Баканын сайрап жатканын карап отуруп, алтыса бир акылыма келди. Гөлчүктөгү баканын да өз тили бар сүйлөгөн. Адамдар бар жан кейтип эне тилге күйбөгөн. Эне тилин билбей туруп, башка тилде сүйлөйсүң. Андан көрө сакоо болуп өткөн жакшы дүйнөдөн. Келиңиздер. Ала тоодо жашаган ар бир жаранды мамлекеттик тилди билүүгө жана мамлекеттик тилди сүйүүгө чакырып кетем. Урматтуу мекендештер, карантинде үйдө отурганыбызга байланыштуу ушул жактан кайрылууга туура келип отурат. Мен өзүмдүн коллегаларыма кайрылайын дедим эле. Бир топ депутаттар мыйзам сунуштап атышат.
ал мыйзам акча алмаштырчу жайларды жабылсын, тыюу салынсын деген мыйзам сунушташыптыр. Бул мыйзамды 15-жылы Улуттук банк сунуштаган, депутаттардан колдоо тапкан эмес. Бир топ себептер бар. Бул мыйзам кабыл алынса, жарандарга бир топ тоскоолдуктар жаралышы мүмкүн. Акча алмаштырам деген кишилер банктарга барып очередке туруп калышы мүмкүн. Эркин атаандашы болуш керек. Акча алмаштырчу жайлар иштегени туура болот. Биз элге мүмкүнчүлүк түзүшүбүз керек. Эл акчасын алмаштырам десе, жеңил барып алмашыш керек. Бул биринчиден. Экинчиден, келген туристтерге да ыңгайсыз болот. Алар банктарды издеп жүргөнгө туура келет. Ал эми акча алмаштырчу жайларда жеңил алмаштырып кете беришет. Келип кеткен туристтерге жеңил, элибиздин өзүнө жеңил. $100 алмашам десе, банкка барып очередке турганга туура келет. Үчүнчүдөн, бул жерде доллар эле эмес, теңге алмаштырышат, евро алмаштырышат, рубль алмаштырышат. Ушулардын бардыгына ыңгайсыз абал түзүлүп калышы мүмкүн. Төртүнчүдөн, бүт дүйнө бүгүнкү күндө жумуш ордун сактап калуунун үстүндө иштеп жатышат. Бардыгы ошо менен алек. Биз ушундай күнү жумуш орундарды сактап калган ордуна алардын колундагы жумуштарын алып, элибизге тоскоолдук кылганыбыз менин оюмча туура эмес. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, бул мыйзамды кайтарып алышыңыздарды депутат катары, жаран катары суранат элем. Урматтуу мекендештер, сиздердин пикириңиздер дагы маанилүү. Азыр бул мыйзам коомдук талкууда илинип турат. Ушул мезгил талкуулай турган мезгил. Мени туура түшүнүңүздөр. Бул жактан чыгып алып саясат жасап атат деген туура эмес. Пиар жасап атат деген дагы туура эмес. Ошондуктан бул талкууда жарандар менен чогуу талкуулаганыбыз туура болот. Бул мыйзамга биз каршыбыз, депутаттардын көпчүлүгү каршы. Сиздер дагы каршы болсоңуздар керек деп ойлойм. Сиздердин пикириңиздер бизге маанилүү. Пикир жазыңыздар. Балар ара түшүрүн калалар балар. Ара тартып турушун бар. Егиттер, Асамов аймагынын жаштары жана жергиликтүү кеңештин депутаттары биргеликте элдин курултайын өткүзүп, şu аракты жаман жолго жүрбөш үчүн инициатива көтөрүп, жаштар şu аракты жок кылышка, Асамов аймагында сатылбашка биз бардыгы şu жергиликтүү депутаттар эл журт менен кошо биргеликте şu инициативаны колдоп, бүгүн мына şu Юмхан айылындагы бүт магазинде сатылган арактарды бардыгын жыйыштырып мынерге алып келип талкалаганга келдик мынерге. Ya Merat, men alып бер биттен. Şu Кудай кааласа мына көптөн бери айтып деп күтүп аткан ишибиз ишке ашып атат. Şu жаштарыбыз Кудай кааласа жакшы жолго өтүп, жакшы жолдо чоңойсун деп ниет кылып, общий айыл өкмөт боюнча ушул спиртнойлорду жок кылганы сүйлөшүп, курултайда дагы токтомдорду чыгарып, сессияларда да ушуну колдоп жүрөп неметти эле ишке ашырдык. Кудай кааласа мына общий айыл өкмөттүн депутаттары болуп бирге күтүп атат. Кудайга шүгүр шойдон айылыбыз өнүп өссүн, ушу жаман нерселерден алыс болсун. И ушуга кошо ушу Куданын жаман берген дартын өзү Кудай өзү алсын. Жакшылыктар болсун мындан кийин. Орбай сыркабай жакшы жүрөйлү. Рахмат. Ынтымактуу болойлу. Рахмат. Ya sındır Abdüş. Урматтуу жердештер,
Көптөн бери, 2 жылдан бeri ошо Арсланбаб айыл аймагында бүтүндөй 95-100% эл бардыгы мусулманчылык менен жүрүшөт деп, ичкиликти жок кылайлы деп иш-чаралар болуп жүргөн. Ошол нерсени бүгүн акыркы күн экен точкага отурган. Бүтүндөй гумхана, Арсланбаб, Жарадар айылындагы магазиндердеги спиртнойлордун бардыгын чогултуп точка коюлду. Bir дүкөндөн 80 000 сомдук, бирөөсүнөн 50 000 сом, бирөөсүнөн 3600 сомдук, жалпысы 136 000 сомдук спиртнойлор алынды. Ошолар баары талкаланып, мындан кийин ошо бүтүндөй Арсланбаб айыл аймагында ичкилик сатылбайт мындан бияка. Баардык ошо дүкөн иштеткендер ушундай сөз беришти, ичкилик ичилбесин. Бул алтын көчкүр арактын айынан көптөгөн жаман нерселер болуп атат дешип, ошондо азыр токтотулду. Азыр могу жерде бүтүндөй Арсланбаб айыл аймагынын жаштары биргелешип, ушул аракты могу жерде талкуулап, мусорго салып өрттөп, ушул жерде дуа кылып точка коюла турган болду. Мындан кийин ошо сала турган спиртной саткан адамдар бардыгы харам экенин билишти. Ушундай болуп турган болду, туугандар. Рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli Arslambab okrugu. Meni sizlarga aytib ketadigan so'zim, biz Aslanboy 100% Kırgızistan eli Müslüman ekanmiz. Allah Taola'nın sözü var, Allah Taola'nın. Men sizlerden aldığım peygamberlerini örnek kılıp yönettim deyipti. Biz oşalardan ibret kılıp yönettim deyipti. Biz oşa peygamberlerden ibret alamız eken peygamberlerini tarixini qaraydigan bo'lsak, Musa alayhissalomning tarixida Musa alayhissalomga Firavunga qarshi amr ma'ruf nahy munkarga buyurgan ekan. Halolga chaqirib, haromdan qaytargin deb. Musa alayhissalom Firavunni bana ogohlantirganda bu qaytmagan ekan. Qaytmagandan keyin Alloh taolo Firavunga qarshi balasini jo'natgan ekan. Firavun tavba qildim, bu ishimni qaytib qilmayman degandan keyin balasini qaytarib olgan ekan. Undan keyin yana qilgandan keyin yana qaytib balasini jo'natgan ekan. Boshunda qilib 5 martadan Alloh taolo Firavunga qarshi bala jo'natgan ekan. Shunda ham tavba qilib qaytmagandan keyin Firavunni katta bir daryoga cho'ktirib yuborgan ekan. Shuni singari biz ham mas'ullardan ibrat olishimiz kerak ekan. Bugungi kunda bizga Alloh taolodan mana bugün koronavirus degan bala kelib turibdi. Bu bala jondan-jon kelgani yo'q. Yer yuzida bugungi kunda zinolar, ichkiliklar, har xil harom narsalar ko'payib ketdi. Mashunga ogohlantiruv qilib bizga balani jo'natdi. Biz vaqtida tavba qilib qolib, mana baladan qutulib qolmasak, bizga qaytib balalarni jo'natib, bizni ham bir kuni yer yuzida xabaran bo'lib qolishimiz mumkin. Mana shu narsani oldini olib, Allohim biz senga tavba qildik, biz sendan kechirim so'rab, bu holatga qaytib bormaymiz deb, mana 130 000 so'mlik aron to'plab, bugun mashinasini sindiramiz inshaalloh. Endi qolgan ellar ham sizlardan so'ranamiz. Biz bugun tavba qilib, Xudoyim bu narsani qaytib qilmaymiz, tavba qilib mashinasini o'rtab yo'qotsak, ertaga yana buni boshlasak, Xudo yana bizga qo'shimcha balo jo'natadi. Yana boshlasak, yana balo jo'natadi. Bu dunyodagi balo hech emas, men sizlarga aytib qo'yaman. Bugungi kunda jabusi o'rtalib ketamiz. Jabusi o'lib ketamiz. Jabusi cho'kib ketamiz. Lekin oxiratdagi balo eng asosiy narsa. U dunyoda o'lmaysan. O'tga tiqadi, qaytib chiqaradi, o'tga tiqadi, yana qaytib tiriltiradi, yana o'tga tiqadi, yana badanimiz o'zimiz holga keltiradi, yana tiqadi. Million yil abadiy kuyasan. Bu o'ta qo'rqinchli holat. Mashinasidan qo'rqaylik. Bu bola yerunda. U dunyodagi balo yomon. Allohning balasi bu dunyodagisidan ehlab qutulib qolarmiz. O'lib turib qutulamiz. Nargi dunyodagi balodan o'lib qutula olmaymiz ekan. O'shaning uchun biz tavbamizni Xudoyim o'zining qabul qilgan. Bugun mashinasini o'rtaymiz. Jami qancha bo'ldi? 136 000 so'mlik, 30 000 so'mlik. Aroq oldi bunga aslan mana gumxonaning eli. Qo'shqar ekan, Medar do'sti, mana shu bolalar sababchi bo'ldi, bularga katta rahmat. Bu Aslanbob o'sha okrugida bo'lyapti. Aslanbob gumxona yapbaş jaytarak. Hammalarga ogohlantiruv, Xudodan qo'rqinglar, Allohdan qo'rqinglar. Qaytib bu narsaga qaytib bormaylik. Kecha menga 50 000 atrofida degdi, men 50 000 so'm pul solib tushibman hozir. 136 000 ekan, men 50 000 ni alasiz, ertaga Xudo olsa 86 000 pulni men inshaalloh sizga sanab beraman Xudo olsa. Mana shuni ara satgan odamlarga berasiz inshaalloh. 86 000 ni ertaga men sanab beraman inshaalloh. Qani, ilohomin. Amin. Rabbim Allah. Mana shu narsani riyo uchun, ko'z uchun qilmayapsiz Xudoyim. O'zing ko'rib turibsan.
Senden kokkan halatta kılyapız Allah'ım. Maşı kılgan amelimizde neticeli kılgın. Bundan keyin bura başlayacağım olsa özün kifaya kılgın Allah'ım. Bizde ahirette dozak otunu sap koymağın Hudayım. Biz senden kokamız Hudayım. Amin Allahu Ekber. Bana şu aramız sınırlısı başlaştı. Kırmızıdan beri koydum deyipti. Maşı dostumuz başı versin. Alkaş başına bırakın. Ben ki yana bir de söz. Biz okurgumuzda haldara giyem arak sataştı. Haldara giyem pulqı bir aylı duyduk. Oğlu telefon çalıp, aka bir son pulğuz keremez. Ben özüm tölöp koyamam bunu hemesini. Bundan keyin arak satırmayayım deydi. O kişinin balası kıyım. Katta rahmet Allah razı olsun. Alkaş başına Hadi dostum. Özün başla Huda alası inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Arak ısılamağına arak yiyeyim de. Bunu evinle amlası değil. Bunu bırakın. Cerge orada gel. Ona iki ona çıkacak. Medak olsun. Çekin yeri geç. Oşa devalı vurun, şaçıyor devalı vurun. En yakın devalı edin. Bak aşağıda akırında, bak aşağıda akır dörtte. Bak aşağı atma. Çevir gideceğim burada. Çevir gideceğim. Sımay kovarsın akşam. Bir tutukta balları. Evet. Buradan sınırıyla buradan. Onun yan taşmaya bastır koyalım. Abi akır dörtte çok. Masıbalana şeyi abarma koyma dilerdi ya vallahi. Bir de koyalım. Ben o şey çıkarmayı lazım. Şükür mü? Yaktınız mı? Asra çakal bilmiyorum. Kubatın ne misin? Kubatın ne misin? Ne oldu ki? Kaçtı beşin temizin balı. Ya ona işyersiz hayvan var ona. Su nerede sımbayan kalmış? Sımbayan yok. O ayakta öldürünce ne istiyor? Cami anda balama. Anda balama. Kanalga жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.